Бүгүн Астанада Таза Казакстан экологиялык фестивалы өттү. Ага мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев катышты. Ал өз сөзүндө Таза Казакстан долбоору 1 жыл мурда башталганын белгиледи. Бул учурда улуттук демилгеге катышкан ар бир жаштар көпчүлүккө үлгү болду. Мамлекет башчысы тазалыктын мааниси жана маңызы тууралуу ой бөлүшүп, ойду да, өсүүнү да, айлана чөйрөнүндө таза кармоо ар бир адамдын ички маданиятынын көрсөткүчү деп баа берди. Тазалык әр адамнан, әр үйден, әр бир көчө мен Тазалык ар бир адамдан, ар бир үйдөн, ар бир көчөдөн жана ар бир шаардан башталышы керек. Анткени Таза Казакстан бир күндүк өнөктүк эмес. Бул биздин жашоо образыбыз. Жаш келсе ишке деп бекеринен айтышпайт элибиз. Баарыңыздарды чогуу жасаган ишиңиздердин аркасында бул демилге ушунчалык чоң кыймылга айланды. Жалпы ички күчтөрдү бириктирүү ушундай болушу керек. Аркасында бул ийги бастама осундай үлкөн козголуска айналды. Ортак иске күч жумулдуруу дегенimiz осы. Касым-Жомарт Токаев ошондой эле ыктыярчылардын эмгегин белгиледи. Мамлекет башчысы ишканалар жана ишкерлер экологияны жакшыртууга чоң салым кошуп жатканын белгиледи. Президент Таза Казакстандын алкагында өтө чоң иштер жасалып, миллиондогон тонна таштанды чогултулуп, көчөттөр отургузулганын белгиледи. Ошол эле учурда бүткүл казакстандык дарак отургузуу күнү акциясы жакшы салтка айланганын кошумчалады. В рамках этой акции за последние 3 дня во всех регионах страны Бул иш-чаранын алкагында акыркы 3 күндө өлкө боюнча 4,5 миллионго жакын көчөттөр отургузулуп, токойлорубузду толтурду. Бак-дарактарды отургузуу менен жайлуу жана таза чөйрөнү түзөбүз. Бүт короону жана көчөнү, сегил бактарды таза кармоо өзүбүздүн колубузда. Тазалык жана тартип туура жашоо образынын негизги көрүнүшү. Парки и скверы. Чистота и порядок – это одни из ключевых показателей высокого качества жизни. Фестивалдын аягында бир топ жаштар сыйланды. Президент ошондой эле фестивалга арналган көргөзмөгө катышты. Экологиялык фестивалдын алкагында президент Касым-Жомарт Токаев эко-активисттер менен биргеликте Астанадагы жаштар паркына бак отургузду.